Assalamu алейкум, жылқы сүйүүчүлөр, урматтуу биздин мекендештер. Туугандар, бүгүн 18-жыл, 2024-жыл Бишкектен Степной деген айылдан моундай 1 жаштагы тай сатууга чыкты. Полша аттын баласы экен, ээсинин айтымында. Азыр могу жигиттин байкеси бизге маалыматын жазган. Азамат, бунун азыр эмтишин ачып көрсөтүп кол, эми бул чоң тай экен. Бул чоң тайдын эмтишин обязательно көрсөтпөсөк болбойт туугандар. Мына 1 жаштагы тай. Койрер, мына тиштин көрүңүздөр. Мына акыркы тишти көрсөтүп койгон колумда. Акыркы тиши эми гана теген, мына колуңа алып тур. Мына тишин көрүңүздөр, сурайсыздар. Мына таза 1 жаштагы тай 2023-дөгү. Формасы, мүчөсү аябай сонун келишкен тай экен. Мына жанар просто эти аргырак экен. Мына туугандар, негизи формасы аябай мощный тай экен. Башы, көзү негизи Полшаныкы кандай болсо ошондой экен. Бут колдорун жакындан да сиздерге көрсөтөйүн жаныбардын. Мына бут колдорунда бир жеринде кемчиликтери жок жаныбар. Мына арттын куттар, кошулуштар. Могу тайдын азыр мүчөсүн да байкап көрүңүздөр. Мына арт жагынан көрүңүздөр. Мына артында соорусу уже эле бөлүнүп турат. Артынан түз жетилең, Азамат, түз жетилер. Мына чатка аяктын кеңдиги, мына тай болсо ушундай эле тай болот туугандар. 1 жаштагы тай. Ошол жерге кармай бер, Азамат. Байкап көрөсүздөр. Азыр 1-2 да жетилеп көрсөтөлү. Мына туугандар, жетилеп да анча-мынча сиздерге көрсөтүп койдук. Өзү азыр аркандалып эле турат дейт, ээсинин айтымында. Анан ата энесинин видеолору, сүрөттөрүн сурасаңыздар, таштап берет. Мына негизи баш көздөрүн көрүңүздөр. Баары жок тайдын мүчөсү келишкен тай. Жетишип калыңыздар. Баасы 165 миң сомго бааланып коюлду. Соодасы бар мына. Адреси Бишкек Степной айылы. Адреси айттым туугандар, мына баасын долларга да жазып өтөм, соодасы бар. Мүчөсү бар жогу келишкен тай. Кимге жакса ээси менен байланышасыздар. Ээсинин номери 24 саат иштейт. Мына сторунун бөлүмүнүн караңыздар, арык болсо дагы. Бою 1,50-1,48ге чыгып калат экен. Метрге ченеп мен видеонун аякчана дагы кошконго аракет кылам. Жандар. Туугандар, доставка боюнча кечеги чыккан көк ат менен кунан Тажикстанга сатылды. Суббота күнү жүктөлүп барат. Тажикстанга доставка бар, Өзбекстанга доставка бар, кирип жатат. Кайрылыңыздар. Казакстан ичине почти Кордайдан күндө эле өтсө болот туугандар. Доставкалар боюнча эч кыжалат болбоңуздар.